Аксы районунун тургуну Бакыт Узенбаев бала кезден чек ара тилкесине жакын жашагандыктан чек арага байланышкан көйгөйлөрдү жон терisi менен сезгендердин бири. Тургун соңку жылдары гана жандана баштаган чек ара тилкелерин делимитация демаркациялоо аракеттерин көп жылдар күткөнүн айтат. Маселени чечүүдөгү кара жумуштардын башында Сооронбай Жээнбековдун турганын айткан Узенбаев Сооронбай Жээнбековдун аксылыктар менен болгон жолугушуусуна атайын келди. Hem televizordan görüp gazetlerden okup atабыз. Чек ара 85% чечилди. Эки мамлекеттин ортосунда визасыз каттамдар болот деген сөздөр болду. Бул дагы элдин ортосунда жакшы үмүттөрдү пайда кылып атат. Бакыт Узенбаев күткөн бул суроого Сооронбай Жээнбеков аксылыктар менен болгон жолугушуусунда жооп берди. Такталбай келаткан чек ара тилкелеринин 85% чечилди. Буга жетүү да оңойго турган жок. Сооронбай Жээнбековдун тушунда эки өлкөдөн куралган өкмөт аралык комиссия 1 жылдын ичинде 15 ирет кезиккен. Натыйжада Кыргызстандын бир сөөм жери да артка жылдырылбай эки тараптын тең пайдасына чечилди. Буга чейин былтыркы август айынан баштап биздин өкмөт менин да чоң салым бар айтып коеюн. 15 жолу комиссия 1 жылда жолукту. 85% жер кол коюлду. Эми будан кийин дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Буюрса Алабука Аксы жактагы Батка менен байланыштырып сүйлөшө баштайбыз. Мына чек ара жөнүндө аябай жакшы иштерди жасадыңыздар. Чек ара боюнча анча элдин эмет. Бүтүн сиздин кылган иштериңизди жана 1-класста бала келип 10-классты бүткөндөй элесиз. Айыл жеринен ар бир тепкичти бүтүн басып өтүпсүз. Бардык ишке мындай карап турсак, өзүңүз да жетет, тажрыйбаңыз да жетет экен. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул Жээнбековду шайлап алсак деген тилектемин. Аксыда чек ара маселеси менен бирге сугат суу көйгөйү да курч. Кургап пайдаланбай калган айдоо аянттарына суу жеткире турган Ак терек каналын ишке киргизүү аракеттеринин жанданганына да аз эле убакыт болгон. Учурда каналда реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Былтыр ошо баштаган, бир жол баштап иштеп атыр. Азыр уже 1-2 километр жакын жер темен күйүп койду. Эгер ашып калса, Куда калады, мындай бүрүп калса. Айдоо аянттарына сугат суу жеткирүү максатында өкмөттө атайын программа кабыл алынган. Жашылдандырыла турган 45 долбоордун катарында мына ушул Ак терек каналы биринчилерден болуп кирген. Буюрса, ирригация боюнча бул проектти биз ишке ашырабыз. Ошонун ичинде мына Ак терек каналы бар. Мына быйыл 100 миллион сом берип баштадык. Муну президентибиз баштады. Бул Ак теректи мен бүтүрөм урматтаган айтылганда. Иринжитти кошту бардыгын тең суга чыгып. Бүтүрүп берем. Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга Аксынын борборундагы стадионго 10 миңден ашуун жаран келди. Жолугушуунун соңунда аксылыктар өз талапкерине алдыдагы сынакта күлүктөй озуп чыгуусун тилек кылып, ак баталарын берип, ак боз ат мингизип узатышты. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.